Ош ТВнын түз эфиринде жаңылыктардын түшкү чыгарылышы, аны мен Зайырбек Жуманалиев тааныштырып өтөм. Аламүдүн районунда оорулукка шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 2 февралда Аламүдүн райондук милициясына 1985 жылы туулган жаран арыз менен кайрылып, анда 2 адам ошол эле күнү үйүнүн терезесин сындырып кирип, $3.800 жана зер буюмдарын уурдап кетишкенин билдирген. Милициянын иликтөө кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын негизинде жогорудагы кылмышка шектелип, 1992 жылы туулган жаран кармалып, тергөө абагына камакка алынган. Сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда. Мамлекеттик салык кызматы 3 айдын аралыгында салык отчетун бербеген салык төлөөчүлөрдү издөө жана кыскартуу боюнча белгилүү бир иштерди жүргүздү. Маалыматка ылайык 2021 жылдын декабрында, январь-февраль айларында салык органдары тарабынан салык отчетторун бербеген ишкер субъекттерди мажбурлап жоюу үчүн сотко 1471 доо арызы берилген. Алардын ичинен 783 юридикалык жак жана 688 жеке ишкер. Соттор тарабынан 284 иш каралды. Азыркы учурда сотко өткөрүп берүү үчүн 5576 салык төлөөчүгө карата материалдар даярдалып жаткан мезгили. Мындан тышкары салык кызматы патенттин негизинде иш жүргүзгөн жана 3 жылдан ашык патент албаган 9381 жеке жактын каттоосун жокко чыгарды. Мамлекеттик салык кызматы отчет бербеген жеке же патент албаган субъекттерди кыскартуу боюнча ишти улантат. Быйыл 1 октябрдан тартып пенсиянын базалык бөлүгүн 50%га чейин көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Анын айтымында пенсиянын базалык бөлүгү 4300 сомду түзөт. Адиев бул пенсионерлердин бардык категориясына тиешелүү экенин белгиледи. Азыркы учурда республикада 713 000 пенсионер бар. Бүгүн 9 мартта Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков судьялар кеңешинин жаңы курамы менен жолукту. Маалыматка ылайык, Замирбек Базарбеков аталган кеңештин мүчөлөрү менен жакындан таанышып, соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылууда аталган органдардын ролу чоң экендигин баса белгилеп, жооптуу иштеринде ийгиликтерди каалады. Мындан тышкары аталган кеңеш мамлекеттик максаттуу программа 2-ни ишке ашырып, мамлекеттик максаттуу программа 3-тү иштеп чыгууда жигердүү иш алып барышы керек экендиги айтылды. Белгилүү болгондой, судьялар кеңешинин жаңы курамы 4 мартта болгон судьяларынын 12 курултайында шайланышкан. Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору билдирет. Маалыматка ылайык 9 мартка чейин абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош унаа жолунун Төө ашуу, Алабел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Алабука Канышкыя унаа жолунда, Красная Горка Акташ унаа жолунда, Каракол, Эңилчек жана Казарман Актал-Чат унаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Андыктан унаалардын ортосундагы 500 метр аралык чектелиши зарыл. Вашингтон Орусиянын мунай менен газын импорттоого толук тыюу салганын жарыялагандан кийин Брюссель жумшак мамилени тандап, Украинага каршы агрессияга байланыштуу батыштын биримдигин бузду. Еврокомиссиянын аткаруучу вице-президенти Европа биримдиги жылдын аягына чейин Орусиядан энергия сатып алуу 3-төн 2-ге кыскартат. Бирок толук кандуу тыюу киргизбейт деп билдирди. Франс Тиммерманс сөз сүйлөп, анда Европарламент Орусиядан энергияга болгон көз карандыкты азайтуунун жолдорун талкуулашты. Россия Евро биримдиктин аймагында Украинага каршы аскери операцияны баштагандан кийин жаратылыш газынын жана мунай продукталарынын баасы кескин кымбаттаган. Португалиянын депутаты Педро Маркеш бул керектөөчүлөрдүн мойнуна оор жүк жүктөйт деп кооптонууда. Кыска мөөнөттө Брюссель жаратылыш газын Катар жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн келген суютулган газга алмаштыруу менен Москвадан көз карандысыздыкты азайтууга үмүттөнөт.
Брюссел ошондой эле октябрь айынын башында өзүнүн кампаларын 90%га чейин толтурууну, энергиянын кайра жаралуучу булактарына өтүүнү тездетүүнү жана башка жолдорду, анын ичинде тынчтык атомду пайдаланууну карап чыгууну каалайт. Ардактуу көрүүчүлөр, соңку сааттарга алынган кабарларыбыз ушулар менен жыйынтыкталат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.